Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen blogger Bakıt Sulayman. Bugün men özümdün ayılımdamın. Ayıldın jolun tartabız. Men hazır ayıl ökmötkө bara jatamын, түз эфир кыламын. Ушул биздин айылдын жолу абдан начар. Мондай сел болуп, ушул аңдар жок болгон. Азыр ушундай аңдар пайда болуп, көпүрөлөр жок ылдый жакта. Абдан бизге грейдер керек да. Анан мен өткөндө 1-2 адамдардан сурадым. Бул грейдер жок бу десем, 8 миллион сомго грейдер алынган экен биздин айыл өкмөткө. Анан аны кимдир бирөөлөр арендага берип, өздөрүнүн чөнтөгүнө урганбы, же кандай кылышкан билбейм. Ошол нерсени бүгүн тактап келем. Айтор грейдер азыр ишке жараксыз абалда экен. Грейдерди талап тоноп бүтүшүптүр. Мына ушул жолго дайыма жазында сел болуп турат. Ушул бир грейдер аябай керек да, жөн эле бир грейдер жүрүп койсо эле тегиз болуп кала турган нерсе. Макул бизге асфальт кылып бербесин, шагал төгүп бербесин, башка кылбасын. Жок дегенде ушул селдерден кийин, ылайлардан кийин бир сыйра грейдер менен жүрүп койсо эле жакшы болот да. Айрыкча кыштын күндөрү кээде жол жок болуп калат. Каттуу улуу кар жааган учурларда бул жерде такыр эле жолго мүмкүнчүлүк, жүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат да. Анан же тиги райондун балансында эмес экен бул жол, же башка жака карайт экен. Анан техникалар келгиче ошентип аябай кыйналып туруп калат. Ал эми өзүбүздүн айыл өкмөттөгү грейдерди болсо ошентип талап тоношуп азыр жараксыз абалга келтиришиптир да. Мен муну угуп ордумда тура албадым. Бүгүн биз барып ошол грейдер эмне себептен иштебейт. Мына азыр кышка жакын эле калды. Бул жерде тоодо тез эле кар жаап коет. Ошол грейдердин дарегин билип келебиз достор. Азыр болсо мен сиздерге жолдорду көрсөтөмүн, кандай экендиктерин, кандай абалда, кантип жашайбыз. Достор, мына азыр биз ушул Үч булак айылынын жолунда баратабыз. Мына ушундай жаман жерлер менен өтөбүз. Мына эгер мына грейдер болсо ушунун бер жагын бир аз сүрүп койсо жакшы болмок. Ушинтип кыйналып акырын зор өтөбүз ушундай жолдордон. Сел жүргөндө айрыкча берден өтүүгө мүмкүнчүлүк болбой калат. Кышында кар аябай бул жолдор. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай жолдор монтип аябай тар болуп кеткен сел жүргөндүктөн. Ушуга грейдер айрыкча кышында жол жабылып калган учурда керек болот. Мына ушундай шартта Үч булак эли жашайт. Жол маселеси аябай чатак. Суу маселеси чатак. Бул жерде элдер арыктан суу ичишет. Мал көп адамдарда. Ошол арыктан суу ичип жатып мал чичип сиет экен. Жаман суу. Ошону адамдар ичишет. Айла жоктон азыр көбү кудук каздырып алышты. Ал кудуктары дагы азыр 1900-2000 сомдон ылдыйтан төмөндөн ап келип, ошол кудуктарды толтуруп турушат. Жашоо кыйын. Айыл өкмөттө болсо ушундай талап тономойлор болуп атыптыр. Бүгүн барганда сөзсүз түз эфирден алып көрсөтөбүз. Ал грейдер кандай абалда, эмне себептен иштебей турат, анын акчалары каяка кетти. Булар жөнүндө сөзсүз маалымат алабыз. Мына бул жерде мектеп салына тургандын орду. Жайында бул биздин айыл өкмөттө аябай эле көйгөй биздин айылда көп. Былтыр жазында мектеп жараксыз абалга келгенде райондон комиссия келип мектеп бүтөт. Ушул 2 жуманын ичинде таш төгүлүп баштайт. Анан мобилдүү мектеп куруп беребиз. Анан чоң мектептин курулушу дагы башталат деген болчу. Биздин 1-2 айылдагы акылман адамдар бар, кыйындар. Алар мобилдүү мектептин кереги жок. Эски мектепте эле окуп тура беребиз. Жаңы мектеп салынгыча, жаңы мектеп 1 жылда бүтөт дешип токтотуп коюшуптур. Ошентип
же мобилдүү мектептен жок, же жаңы мектептин дайыны жок, планга кирди, мына ана деп атат. Мына азыр октябрдын жарым айына келип калдык. Тендерден утуп атат экен, анан тигиндей мындай бардыгы билет экен дешип эле ызылдап чурулдап атышат. Аны да көрө жатарбыз. Абдан көйгөй көп. Мына ушул жерлер сел болгондо ушул көчө менен сел агаттагы жол жараксыз абалга келет. Азыр грейдер жоктуктан жанагындай ковуштар менен жолду сүргүзүп жатыптыр. Ал болсо грейдерлердей кылып жакшы сүрө албайт. Жанагы погрузчик менен сүргүзүп жатышат да. Ал мүмкүн эмес. Грейдер болсо ошондой абалда турат экен. Ушундай бизде көйгөйлөр аябай көп. Мына жолдун акыбалын көрүп жатасыздар достор. Өзүбүздүн айыл өкмөттүн грейдерин эмне себептен ошондой акыбалга келтиргенин биз сөзсүз көрүп келебиз. ФАП маселеси дагы курч акыбалда турат биздин айылда. Кичинекей эски бөлмөсү бар. ФАП маселеси боюнча айта турган болсок, жазында Аристен бир-эки азаматтар келишип бизге ФАП түшүш үчүн атайын комиссияга мүчөлөрдү шайлап, бир-эки жоопкер адамдарды жоопкерчиликтүү кылып, ушул нерсенин аягына чыгат деп айтып кетишти эле. Ошол бойдон ФАПтын фысы дагы жок, ал маселе дагы токтоп турат. Айылда жогорку жактарында столбалар чирип калган акыбалда. Аны качан алмаштырышат, качан кыйрап калат, ал дагы чоң суроону жаратат. Айтор абдан ушундай маселелер бизде көп. Бүгүн буйруса сүйлөшөбүз ушул айыл өкмөттөгү адамдар менен. Анан өзүңүздөр түз эфирден көрүп турасыздар. Айрыкча биздин бүгүнкү козгой турган маселе ушул грейдер боюнча болот, жол маселеси. Анткени жол жакшы болсо, техникаларга дагы жакшы, баарына жакшы тез барып келгенге. Ошол маселелер менен барабыз достор. Сөзсүз биз чындыкты алып берүүгө аракеттенебиз. Элдин көйгөйлөрүн бул эле жерде эмес, башка жактардан дагы эгерде айтсаңыздар, мен барып тартып келем. Азыр мына бул жерлерден дагы селдер кетип, бул жаңы айылдар. Жолдун маселеси бардыгы дегеле кыйын, курч акыбалда турат. Мектепте шарт жогунан мына балдар бул жерге өздөрүнчө аянтча курушуп, спорттук аянт куруп алышкан, волейбол. Ошо эптеп аракет кылып жашашат адамдар. Ушундай достор, мына азыр биз жаз кечүү деген жерге жакындап бара жатабыз. Мен ушул жерден кийин эфирди токтотомун. Акыркы ушул жаман жерлердин бири ушул жаз кечүүдө да. Мына ушул көчөлөр менен дагы сел акканда аябай жаман болуп кетет. Айрыкча кыштын күндөрү кар эрип, былчылдап, анткени бул жер саздак жер. Жолго суу тээп, жазга жакын такыр машина жүрүүгө мүмкүн болбой калат. Мына бул азыр кичине тегиз жакшы жол. Муну ошол бир жолу тегиздеп кетишкен. Ошондон кийин кичине жакшыраак болуп калган да. Көбүнчө эле жакшы болбой ушинтип турат мына. Ушул жерлер айрыкча калея болуп калат. Азыр биз жаз кечүүгө келебиз, жаз кечүү айылына. Мына бул участок жаз кечүү деп аталат. Ушул жерде азыр сууну турбанын асты менен өткөрүп койгон. Сел болгондо ушул жерлер үстүнө машина өтүүгө такыр мүмкүнчүлүк болбой калат. Могу суунун үстүнөн чыгып кетет да, жолду толук бузуп кетет да. Азыр муну адамдар оңдоп коюшкан. Ушундай жерлерге бизге абдан техника керек. Мына ушул айла кеткенден ушинтип адамдар тиричилик кылып турушат. Саламатта туруңуздар. Пикирлериңерди жазып койгула.